Кыргыз тили эми жасалма интеллекте. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында киргизилип жаткан жасалма акыл биринчи жолу кыргыз тилинде сүйлөдү. Сыноо иретинде биринчи радионун эфиринде алып баруучунун ордуна жасалма интеллект кошулуп, долбоор ийгиликтүү ишке ашты. Жакында чат GPT'ни иштеп чыгуучулардын бири өлкөгө келип, кыргыз тилинде чат түзүү маселеси талкууланат. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Ала Тоолаев, аны мен Бурлаев Сурманкулов алып барам. Президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана жоздордун ректорлору менен болгон отурумдун биринчи күнүнүн жыйынтыгын чыгарды. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров, Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлеринин өткөн жылда аткарган иштерин жана алдыдагы пландарын талкуулаган жыйынга катышты. Президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана ал аймактардагы жогорку окуу жайлардын ректорлору менен болгон баарлашуунун жыйынтыгында Минкап төрагасы Акылбек Жапаров бир катар маселелерди белгиледи. Дагы бир жолу айтам министрлер. Жаңы эле көргөнүңүздөр робот алып баруучу ал кыргызча жаңылыкты жасалма акылдын жардамында окуду. Биз мына ушул жасалма акылдын кыргыз тилинде сүйлөшүү, мамлекеттик тилди өнүктүрүүдөгү мүмкүнчүлүктөрдү президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев менен сүйлөшөбүз. Каныбек агай, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз студиябызга. Биз маегибизди баштаардын алдында кесиптештерим даярдаган дагы бир видео материал бар эле, ошону көрүп алсак. Макул. Дүйнө жүзүндө эң тез өнүгүп жаткан прогрессивдүү технологиялык тармак болуп эсептелинген жасалма интеллект биринчи жолу кыргызча сүйлөдү. Мындай кабарды министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кабарлап, долбоор ийгиликтүү ишке ашканын билдирди. Айтымында жакында өлкөгө GPT чатын иштеп чыгуучулардын бири келип, кыргыз тилинде чат түзүү маселеси каралмакчы. Биз баягы кыргыз тили комиссиясына суперкомпьютер алып бергенбиз. Ага болгон кыргыздын сөздөрүнүн баарын, фильмдеринин баарын, китептеринин баарын киргизип, баарын бүтөйүн деп калдык. Искусственный интеллекти дагы кыргыз тилин жайылтууга, бизде иштөөгө мен айткам сиздерге, мына чат GPT дегенди билиңиздер. Ал жерде бүт баары бар. Редкоземельный металл эмне деп ачып койсоңор, ал чыгарып берет. Кандай задание берсеңиздер, ошонун баарын ал чыгарып бере берет. Мамлекеттик тилде сүйлөгөн жасалма интеллект долбоору 1-2 жылда эле ишке ашкан жок. Бул 5-6 жылдык эмгек. Аны санарип өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Азамат Буржуев баштаган кыргыз айтишниктери иштеп чыкты. Мындан мурун андай дүйнөдө жанагындай жасалма интеллекттер киргизилип аткан, бирок бирөөсү да кыргызча түшүнгөн эмес. Ошондуктан ушу мамлекеттик тил комиссиясы жана биздин өкмөт, Кыргызстан өкмөтү бул долбоорго чоң салымын кошту. Биринчиден былтыр биз атайын суперкомпьютер алып бергенбиз ошо компанияларга. Анан экинчиден ошо бүт маалыматтарды, кыргызча маалыматтардын баарын ошол компанияларга ачып бергенбиз. Жасалма интеллект 4 баскычтан турат. Биринчиси текстти үнгө айландыруу, экинчиси тескерисинче үндү текстке айландыруу, үчүнчүсү лингвистикалык анализ, тилди түшүнүү, кабыл алуу, өздөштүрүү. Ал эми төртүнчүсү тилдин генерация процесси, башкача айтканда тилди түшүнүп, талдап, жаратуу милдетин аткарат. Акыл AI деген жасалма интеллект энтузиасттар, көбүнчө программисттер жасалма интеллекттин кыргыз тили профессорлорду кошулуп бир чоң долбоор болгон. Жасалма интеллект биз бүткүл дүйнө менен тең азыр технологиялар биздин мүмкүнчүлүгүбүз, биздин келечектеги технологиялардын стартаптар болобу, ошол жасалма интеллектке биз баарыбыз технология жаатынан киришибиз керек. Бул тууралуу алдыда кененирээк угасыздар. Минкап төрагасы Акылбек Жапаров бир катар маселелерди белгиледи. Дагы бир жолу айтам министрлер, губернаторлор. Мына ушул 4 баскычтан турган жасалма интеллекттин биринчи этабы тагыраагы текстти үнгө айландыруу деңгээли кечээ сыноодон ийгиликтүү өттү. Жасалма интеллект биринчи радионун эфиринде алып баруучулардын ордуна кыргыз тилинде сүйлөп, кадимки журналист алып баргандай функцияны аткарды. Бул долбоор мамлекеттик тил комиссиясы менен министрлер кабинетинин колдоосу аркылуу ишке ашууда. Бул боюнча коомчулуктун биз аны колдонуусуна сунуштоо даярдыктары биздин ошол кызмат көрсөтүүчүбүз менен биргеликте жүрүп атат, суроо жаралат. Кимдер кандай максаттарда колдоно алат деген. Эми текстти
үнгө айландыруу бул айрыкча массалык маалымат каражаттары үчүн, ошол эле жогорку кеңеште мисалы берки үндү текстке айландырууда дагы мурда стенограмманы атайын кол менен жазып жүрүштү. Азыр биздин ошол жасалма интеллектибиздин негизинде иштеген программалык продукт алардын стенограммасын автоматтык түрдө бир канча секунданын ичинде дароо текстке айландырып берет. Эми жасалма интеллекттин калган 3 баскычы сыноодон өткөрүлөт. Белгилей кетсек, кыргыз тилинде сүйлөгөн жасалма интеллект 20 миллион сөздү колдонуп сүйлөй алат. Айжамал Болот кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24. Каныбек агай, репортажда дагы көрдүк. Негизи эле жасалма интеллект колдонулуп жатканы дүйнөдө жаңылык эмес. Бирок кыргыз тилинде сүйлөгөнү биздин коом үчүн абдан жакшы, кубанычтуу жаңылыктардын бири болду десем болот да. Бул долбоор сиздердин кызматкерлердин аракети менен ишке ашып атканы дагы айтылды. Сиз өзүңүз айтып берсеңиз, канча убакытта ишке ашты, канча каражат сарпталды, эмгек, кандай эмгек кетти? Биринчиден туура айтасыз. Жасалма интеллекттин алгачкы параметрлерин башкара билген кээ бир мамлекеттер 10 жыл мурун эле бунун баардыгын жасап, айрыкча Европа мамлекети, Америка Кошмо Штаты, Япония, андан кийин Россия, Кытай, Түштүк Корея бир топ ийгиликтерге жетишти. Тилекке каршы биз ошондо бир аз баягындай ишколук кылган экенбиз. Өзү бир абдан сонун биздин өкмөттүн программасы бар. Ал программа мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасы 1921 жылдан 25 жылга чейин. Ошол программада эле 20-жылы ошо жасалма интеллект жана кыргыз тили деген өзүнчө пункт киргизилген. Аны ишке ашыруу ошо биздин улуттук комиссияга жүктөлгөн. Тилекке каршы эми көп убакытты өткөрүп жибериштир ошол кезде. Биз буну абдан катуу темпте былтырдан мурдагы жылдан баштадык. Кыргызстандагы, анын ичинде Бишкектеги болгон адистердин бардыгын анализдеп чыгып туруп, анан кийин Улутсофт деген атайын менчик фирма бар. Анын башчысы биздин мекендешибиз Мирбек Окенов жана өзүнүн ушул командасы менен бизге баягында подрядчик болуп, бизден буйрутма алып, ишке ашыра баштады. Бул ошол мамлекеттик өнүктүрүү программасы болгондон кийин албетте өкмөттүн аракети менен каржы маселеси бөлүнгөн. Жалпы эле 5 жылдык программага 370 миллион сом акча бөлүнгөн. Анын ичинде жасалма интеллектке дагы 100 миллион, 150 миллион тегерегинде мен азырдан так айта албайм, анткени бул аткарган ишке жараша факты боюнча бөлүнүп турат. Бирок иш абдан тыкан аткарыла баштады ушул акыркы 2 жылда. Мен айтат элем 1,5 жылдын ичинде. Биринчиден ошол баягы репортаждагы көрсөтүлгөндөй үндү текстке айландыруу, текстти үнгө айландырууну биз 22-жылы жасаганбыз. Бирок башка маселе аны баягы кондициясына жеткирүү үчүн семантикалык анализ жүргүзүш керек да. Буну эми филологдор жакшы билишет. Ошол сүйлөмдүн айтылган сөздөрдүн бардыгын анализ жүргүзүш керек. Анан синтез маселеси. Ошол азыр Айжамал кызыбыз корреспондент айтып атпайбы, журналист. Ошолордун бардыгын биз бүгүнкү күндө жасап бүттүк. Министрлер кабинетинин астындагы атайын экономика институтунун базасында биз бир нече жолу презентация кылдык бул маселени. Анан бизде эмне кармап турду? Бизде кубаттуу, абдан тез иштөөчү компьютер керек болуп атты бизге. Анткени биздин азыркы колдонуп аткан компьютерлерибиздин ылдамдыгы жасалма интеллекттин параметрлерин, анын темпин колдоп, аны ишке ашырууда жараксыз эле деп койсок болот да. Ошондой компьютерди алып бергендиги үчүн албетте биз биринчи кезекте президентибиз ыраазы болушубуз керек. Ал кишинин көрсөтмөсү менен анан кийин министрлер кабинети 15 миллион сомго бизге ошо супер компьютер алып берди да. Бул эми бир эле компьютер 15 миллион сом. Бир компьютер 15 миллион сом. Бул Американын атайын фирмасынын продукциясы. Бир эле параметрин айтып коеюн. 1 секундада 10-дон 15-чи даражасы операцияны жасоого мүмкүнчүлүгү бар. Азыр биздин Кыргыз Телекомдо жайгашылды. Анын алышы менен ошо азыр Акылбек Усенбекович айтып атпайбы? Анын алынышы менен ишибиз абдан жакшы жүрө баштады. Натыйжада биз мен жогору айткан операциялардын баардыгын биз жасап бүттүк. Мынакей эми ошол президенттин администрациясынын тиешелүү башкармалыгынын активдүү киришүүсү менен
Albatta biz жасаған иштин базасында кече радиода биринчи жолу жасалма интеллект кыргыз тилинде сүйлөдү. Биздин россиялык туугандар бул операцияны 5 жыл мурун жасашкан. Алардын Алиса деген программасы бар. Эми биз дагы азыр ат койгон астында турабыз, эми билбейм, Акылай деп коебузбу, же Акылбек деп коебузбу, аны эми чогуу чечебиз. Мен бир гана нерсени айтып коюшум керек. Бул жерде биз өзүбүздүн көз карашыбызды, айрыкча филология илимине болгон көз карашыбызды, айрыкча лингвистикага болгон көз карашыбызды кескин түрдө өзгөртүшүбүз керек. Баягы илгеркидей эле мен мынанча илимдин кандидатын чыгарып койдум, мен мынанча статьяны жазып койдум, андай мындай деген болбойт. Мисалы үчүн бир академиктин өмүр бою жасаган ишин бир компьютер ошо жасалма интеллекттин ресурстары менен айталы бир 5 мүнөттө жасап коюшу мүмкүн да. Көрдүңүзбү, кандай чоң революциялык астананын астында турабыз биз. Ошон үчүн биздин улуттук комиссиянын негизги максаты азыр биз жасалма интеллект жана мамлекеттик тил же болбосо кыргыз тили деген лозунг менен ишти ушу күчөтүшүбүз керек. Бул үчүн биз албетте улуттук программа түзүү боюнча өзүбүздүн долбоорду сунуш кылып атабыз. 1-2 күндүн ичинде бул долбоор президентке жетип калса, буюрса, анда буну өзүнчө улуттук программа кылып бөлүп алып, аны иштешибиз керек. Мондай суроо болушу мүмкүн да, бурулай. Биздеги адистер ошо жасалма интеллекти ошол орустарга, немецтерге, англичандарга туура келе тургандай деңгээлде жасай алабы деп. Жасай алат. Анткени биздин 20 жыл, 15 жыл мурун окуган балдар, кыздарыбыз азыр келип Бишкектеде иштеп атышат. Бирок тилекке каршы көбү чет мамлекетте калып кетип атышат. Бирок аларды ошол мына Мирбек Окенов окшогон таланттуу балдар өздөрүнүн патриоттуулук сезимдери менен кичинекей эле болгон бир андай тыйынга ушул иштерди жасап берип жатышат да. Демек бул жерде мамлекеттик жаңы көз караштагы чукулунан өзгөргөн саясат керек. Абдан жакшы. Сурагым келип атат да, мисалы көпчүлүктө деле ушундай суроо жаралат болуш керек. Ушу жасалма акылдын кыргызча сүйлөшүү кыргыз тилинин мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө, жайылышына кандай таасир бериши мүмкүн? Оң гана таасир берет. Ал үчүн биз өзүбүз ошол жасалма интеллекттин жалпы ресурсун, жалпы потенциалына адекваттуу түрдө түшүнгөн адамдарды тартышыбыз керек. Дилетанттарды эмес. Мына кээде баягындай дилетанттар аралашып атат дагы, анан кийин мен андай кылам, мен мындай кылам, мен муну тигини жасап койдум, мен муну жасап койдум. Ошондой максатта биз дүйнөлүк илимди жасалма интеллект боюнча контекстинде иш алып барышыбыз керек. Биз улуттук комиссия Кыргыз техникалык университети менен июнда быйыл эл аралык конференция уюштуруп атабыз. Ар бир жогорку окуу жайларынын мамлекеттик тил боюнча проректорлоруна тапшырма бердик. Ар бир жогорку окуу жай, университет болобу, ал турсун орто окуу жай болобу, бүт баардык өздөрүнүн иштерин жасалма интеллектке буруш керек. Антпесе дагы артта калабыз. Ошондуктан мен сиздин сурооңузга ушундай эле жооп берет болчумун да, биз даярбыз. Эң жакшы жөрөлгө ошол Акылбек Усенбеков баш болгон биздин министр кабинети даяр болуп атпайбы? Алар өздөрү эме кылып атышат, демилге кылып атышат. Демек, мунун баягы объективдүү дагы, субъективдүү дагы себептери бүгүн даяр болду. Бул жолу колдон чыгарбашыбыз керек. Анан кийин ар кандай сөздөр болуп атат эми. Жасалма интеллект деген бул бар келип биздин тилибизди баягындай бир роботтоштурган кандайдыр бир жансыз бир нерсеге айландырып койбойбу? Жок, анын баардыгы биздин өзүбүздүн чеберчилигибизден, өзүбүздүн акылыбыздан, өзүбүздүн билимибиздин деңгээли жогору болгондугунан ишке ашырылат. Кечиресиз, бир суроо. Мына жана айтып кеттиңиз өзүңүз дагы ушул сөз айкалыштарды, туура келиши, ушул адамдан айырмасы жоктой окушу керек да жасалма интеллектинчи. Мына азыр сиздер эксперимент кылган жаңылыкта бир аз жанакы окугандагы үндөрдүн айкалышы кичине башкачараак болуп атат да. Мисалы үчүн кытайлык кыргыздар сүйлөгөн тилге окшош тургандар чыгып атат. Бул кандай башталышында эле ушундай болуп атабы? Башталышында эле ушундай болот. Ал турсун тембрди, адамдын үн тембрин керектүү кондицияга жеткирүү маселеси деле азыр окумуштуулардын, инженерлердин колдорунан келип калды. Эми биринчи кадамыбыз ушундай болуп атканына сүйүнөлү биз. Бул жагынан караганда ошол европалыктар деле, ошол эле Кытай, Америка Кошмо Штаттары, Япония деле бир топ кыйынчылыктарды өтүштү.
анан чынында эле бир металл эмесиндеги үйүн болуп калат экен, андай мындай деп отурсак, албетте биз артта калабыз. Менимче биздин тил корпусубуздун потенциалынан көз каранды болот. Тилекке каршы ушу бүгүнкү күнгө чейин акыркы 10 жылда абдан чоң бум болгондо дүйнө жүзүндө ар бир этнос, ар бир улут өзүнүн тилинин лингвистикалык корпусун түзүүгө киришкен. Биз будан артта калып калыппыз да. Мисалы келтирейин. Англис тилинде 6 миллиард сөз түзүшкөн тил корпусу лингвистикалык. Немистер 4 миллиард. Орустар 1-2 миллиард деп айтып атышат, мен өзүм аны мындай көрө элекмин. Биздин кошуналар, өзбектер, түркмөндөр, тажиктер, казактар 500 миллион, 400 миллион деген цифраны айтып атышат. А биз кыргыздар абдан улуу тил элбиз, байыркы элбиз, байыркы тил менен эме кылганбыз деген менен биз бул ишти мындай бир жакшылап башкарган деле эмес экенбиз. Мен мисалы үчүн азыр Абакиров деген жигиттин баягы азыр эмеде көрүп алып, таң калып атам да, булар Кыргыз техникалык университет базасында иштеген жигиттер. Кыргыз улуттук университети бар, Ош мамлекеттик университети, ошолорду баарын бириктирип, бирдиктүү, алардын баардык ресурстарын баарын бириктирип, кандайдыр бир улуттук программаны ишке ашыруу, жөнгө салуу иши деле болуптур. Биз азыр ошону түзүп атабыз. Менимче бул жака президенттин указы керек болот. Улуттук программа түзүп, анан баардык ресурсубузду ортого салып иштешибиз керек да. Болосо биз баягы көк бөрү тарткандай болуп, ар ким өзүнүн кичине бир жасап алган нерсесин көрсөтө коюп, мына мен мунуну жасадым, мен жасалма интеллектти кыйратып койдум деген нерсе менен биз баягы дилетанттык мамиледен чыга албай калабыз да. Ошон үчүн бул жерде бирдиктүү улуттук саясат болуш керек да. Абдан жакшы. Анан ошол эле учурда жасалма интеллекттин кооптондурган дагы жагдайлары көп эмеспи? Биз аны угуп көрүп атабыз. Ошол эле биздин жашообузда, мисалы кыргыз тилинде болбосо дагы башка орус тилинде колдонуп, айрымдар колдонуп атышат да. Мисалы жалган маалыматты таратканда, ошол адамдын үнүнө окшоштуруп, текст окутуп турупчу. Кыргыз тилинде коопсуздук чаралары дагы каралып атабы? Ошол боюнча да айтып берсеңиз. Албетте каралып атат. Ошол эле биздин мамлекеттик программада ал дагы бар. Бул экинчи, үчүнчү этабы болот. Эгер ал каралбай турган болсо, анда бул ишке киришүүнүн деле кереги жок да, туурабы? Көп мисал бул эме болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн эң эле элементардык эмени айтайын. Ошол эле Алиса программасы азыр сиз каалагандай сиздин оюңузду ишке ашырат. Ошол эле эмени коюп коюп, приборду коюп коюп, Алиса мага Шопендин музыкасын бер, же болбосо мага Пушкиндин капитанская дочкасын окуп бер десе, окуп берет. Окуп берет. Эми бул мисалы үчүн мага математикадан айталы, бир тектүү дифференциалдык теңдемелердин чечимдерин чыгарып бер десе, анда бала өзү баягындай мээсин иштетип окуучу аракет кылбай эле үй тапшырмаларынын баардыгын ошол жасалма интеллекттин ресурсу менен аткарып, өзү роботко айлана баштайт да. Мына бул жагы бар, бул жагы ошол моралдык психологиялык жагы, анан албетте коопсуздук жагы. Менимче ушул жасалма интеллект менен байланышкан мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн маселелери боюнча президенттин астындагы коопсуздук кеңеши дагы өзүнүн атайын отурумун уюштуруу мезгили келип жетти го дейм. Бул жерде жалаң баягындай адистер чакырылыш керек, адистердин сунуштары эске алыныш керек дагы, анан биздин улуттук жасалма интеллект программасы кабыл алыныш керек да. Ошондо баардык камтылат. Жасалма интеллекттин өзүнүн ресурстарын пайдалануу, аны өнүктүрүү, өстүрүү жана коопсуздук маселелерин камсыз кылуу. Сиз айтып кетпедиңизби ошол жана Улутсофт дегенсизби? Улутсофт балдары ошо жасалма интеллектти кыргызчаны киргизүү боюнча иштеп атышат депчи. Анан ал Алиса сыяктуу, мисалы кыргызча, Акылбекче, Акылай атын коебуз деп айтып атпайсызбы? Ошонун иштеши мага кызык болуп атат да. Ага дагы ошол бир топ кыргызча сөздөрдү, үндөрдү киргизип койсо эле өз алдынча иштей береби, же болбосо баары бир бирөө карап турабы? Албетте карап турат да. Бул адамдын жетекчилиги астында болот. Ар кандай нерсенин себептери болот, анан кийин натыйжасы болот. Анын баарына адам өзү жооп бериш керек, ушул операторлор өздөрү жооп бериш керек. Баягы жалпы бирдиктүү улуттук программа керек дегеним ошондон болуп атат да. Бул жерде террористтер колдонуп кетиши мүмкүн, ашкере динчилдер колдонуп кетиши мүмкүн. Алар дагы өздөрүнүн заманбап технологияларын өзү абдан өстүрүп атышат да. Мисалы үчүн согуштук куралдарга
байланышкан нерселер болушу мүмкүн. Маселе оңой эмес. Мен эми мектеп менен эмени бир аз эле келтирип койдум. Мисалы үчүн айталы, жалган илим пайда болушу мүмкүн да, жасалма интеллекттин ресурсунун жардамы менен. Орустар лженаука деп. Ошол эле айталы Эйнштейндин теориясын, же болбосо кванттык теорияны, кванттык механиканын теорияларын керек болсо бир нече варианттары сунуш кылып коюшу мүмкүн. Алардын эч кандай жаратылыш менен байланышы жок эле варианттары сунуш кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биз азыр абдан чоң ушундай бир виртуалдык революциянын астында турабыз. Ага биздин элибизди даяр кылып алып барышыбыз керек. Азыр эми мен байкем эле, тайкем эле, агам эле, иним эле ошол иштесин, же болбосо ошол сүйлөсүн деген эме өзүнөн өзү эле жок болгон турбайбы? Бунун баардыгы адамдын аң сезими менен, интеллектуалдык деңгээли менен. Ошон үчүн жасалма интеллект деп аталгандыгы ошондон да. Мен мисалы үчүн жасалма акыл деген терминди да колдонгом келбейт. Жасалма акыл деген бул жөнөкөй эле баягы бир кичинекей эле бир коридор менен баскандай болуп калат да. Жасалма интеллект деген ошол интеллект баардыгы. Ошон үчүн билим берүү системасы түп тамырынан бери өзгөрөт. Биз муну каалайбызбы, каалабайбызбы? Өзгөрөт. Чыгармачылык аракеттерибиз, чыгармачылык усулдук эмелерибиздин баардыгы менимче өзгөрөт. Эми дикторлор чыгып атат, Кытайда алып баруучулар чыгып атат, робот алып баруучулар, мисалы жөн эле текстти, даяр текстти окуп койбостон, мисалы сизге суроо бергенге ооба, көчөдө баратып эле, ошол аппараттын тушуна барып эле, акылай мага капучино, кофе бер десем, ал мага берет. Өзүнүн параметрлерин эме кылып. Мында көрдүңүздөр, бул жерде жумушчу орундарын кескин кыскарышы болот. Бул жерде кээ бир кесиптердин жоголуп калышы болот. Мисалы үчүн техникалык, көп юридикалык операциялардын баардыгын жасалма интеллект жасайт да. Мына сиздер жасап аткан ошол кыргызча жасалма интеллект, ошол эле акылай же акылбекти менен сүйлөшүү, ага тапшырма берүү, ал кандай болот? Акыл болобу же болбосо бекер болобу? Ошол эле чат GPT-ни ала турган болсок, мисалы 3-3 версиясы акысыз, бирок 4-5 версиялары акча төлөш керек болуп атпайбы? Бул жерде мен өзүмдүн гана көз карашымды айтайын. Себеби бул абдан чоң саясат болот. Эсиңердеби, баягы уюлдук телефондор чыкканда дагы башында биз айтпадык беле, бул эми жаратылыштын эле ресурсу, жаратылыштын эле монополиясы, буга көп деле баягындай чыгым кетпейт. Барып бул акысыз болуш керек деп. Тескерисинче ошол биздин смартфондор өскөн сайын акы көбөйүп атпайбы, кымбаттап атпайбы? Бул окумуштуулардын көз каранды болбогон феномен. Буну эми бизнесмендер, саясатчылар жасап атат. Менимче ушундай эле коркунуч жасалма интеллект менен да байланыштуу болот. Себеби жасалма интеллекттин диапазону, колдонуу диапазону мен азыр айта албайм. Ал адам баласынын бардык ошол жашоо зарылчылыктарынын баарын өзүнө камтыган бир чоң өзүнчө эле бир дүйнө, өзүнчө эле бир дүйнө тааным болот. Жаңы технологиялар эме болот. Ошол эле мен азыр айткан суперкомпьютерге караганда 10 эсе, 100 эсе, 1000 эсе операцияларды тез жашай турган кванттык компьютерлердин эрасы келе жатат. Азыр анын теориясын баарын түзүп койгонбуз биз физиктер. Аны ишке ашырып, эгерде биз өтө өткөрүмдүүлүк баягы сверхпроводимый материалдарды дагы жасап, бөлмөлүк температурага чейин жасап чыгарыла турган болсок, аларды колдонсок, композициялык материалдарды колдоно турган болсок, анда компьютерлердин өзүнүн баягы эмелер, параметрлери кескин түрдө өсөт. Демек, жасалма интеллекттин дагы мүмкүнчүлүктөрү анда 1000 эселеп өсө баштайт да. Анан баягы фантаст жазуучулар айтып атпайбы? Керек болсо кийин роботтор бизди башкарып калат деп. Мына ушуга окшогон кээ бир эмелер боюнча эми алар кээде туура эле айткандай болуп атат. Бирок ошонун баарын колунан чыгарбай бирдиктүү дүйнөлүк деңгээлдеги биргелешкен саясат жүргүзө алабызбы? Адамзат ошого даярбы? Эми анын ичинде албетте эң негизги маселе бул тил. Ар бир улут өзүнүн тилин ошо жасалма интеллекттин ресурстарына толук батынып кире ала тургандай деңгээлге жетүү боюнча абдан чоң жарыштар башталды. Биз ошол жарыштан калбай, ошо биз улуттук комиссия дагы болгон аракетибизди жасап атабыз. Мына жакынкы аралыкта улуттук мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия жасалма интеллектти жайылтуу боюнча эмне иштерди аткарасыздар?
Биринчиден биз ошол 4 операциянын баардыгын камтыган бирдиктүү бир бет ачарды уюштуруп атабыз. Ошо жасалма интеллекттин продукциясына ээ болгон балдардын шыктуулугун арттыруу үчүн хакатон деген улуттук университеттин базасында 15 февралда биринчи таймашууну уюштуруп атабыз. Ана хакатон 1, хакатон 2, 3, 4 деп майга чейин уюштурабыз дагы. Анын жыйынтыгы боюнча эл аралык конференция кылабыз. Биз өзүбүздүн каерде экендигибизди билип алышыбыз керек. Ал үчүн биз ошол Европадан, Россиядан онлайн режимде болобу, мен деген окумуштуулар тартууга аракет жасайбыз. Эми албетте бул үчүн каржы ресурсу керек. Мен ойлойм, президент бизди колдойт деп бул жагынан. Бул жерде күнү түнү иштей турган эле шарт болуп калды. Баягы жайылган койго көз салып жан баштап жатсаң сонунда деген заман өттү. Ал мурун эле өзүнүн актуалын жоготуп калды эле. Азыр андай мешиттер болот. Эң башкысы биздин адам ресурсу. Башка айтканда биздин адистерди даярдоо. Эми юристтерди, экономисттерди даярдап бүттүк. Азыр эми ошол айтышыңтарды даярдоо. Айрыкча жасалма интеллект боюнча адистерди даярдоо. Биздин Кыргызстанда бир дагы факультет же болбосо бир бөлүм жок жасалма интеллект боюнча адистерди даярдай турган. Журналистика жасалма интеллект деп айрым окуу жайлары киргизип атышат. Киргизип атышат, эми бирок алар баягындай бир биринчи эле кадамдарды кантип колдонуш керек деген биринчи эле кадамдарды таштап атышат да. Мен үчүн ошол биздин ошо коргонуу кеңеши же болбосо коопсуздук кеңешинин маселеси болуш керек деп атам. Анткени коопсуздук кеңешинин башында президент өзү турат. Ал коопсуздук кеңеши кабыл алган чечимдер бардыгы үчүн өтө катуу милдеттүү түрдө болот. Ошондой деңгээлде гана кармап туруп саясат жүргүзүшүбүз керек. Чоң рахмат Каныбек агай биздин студияга келип, ошол жасалма интеллекттин жасалма интеллектти кыргызча сүйлөтүү, биздин ушул мамлекеттик тил үчүн мааниси тууралуу, анын тобокелдиктери, келечеги тууралуу дагы айтып бергениңиз үчүн ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат, мен ишенем, бардыгына биз үлгүрүп жетишибиз керек. Айтканыңыз келсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо 24 каналынын түз эфиринен Ала Тоо Лайв программасын көрдүңүздөр. Биз кыргызча сүйлөгөн жасалма акыл жана анын келечектеги мүмкүнчүлүктөрү менен коркунучтарын президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев менен сүйлөштүк. Көрсөтүүнү мен Бурулай Сурманкулова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.